Саламатсыңарбы урматтуу бүтүрүүчүлөр? Силер менен кайрадан эфирден жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе биздин жалпы республикалык тестке даярданууга арналган кезектеги телевизиондук сабагыбызды баштайбыз. Эсиңерде барбы балдар? Өткөн сабакта биз математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндөгү тапшырмалардын бир нечеси менен таанышкан болчубуз. Мен сабагымдын башында анда адегенде негизги тесттин математика боюнча биринчи бөлүгү кандай форматта келерин дагы бир жолу эсиңерге салып кетейин. Андемесе экранга жакшылап көңүл бургула. Мынакей. Математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгү А тилкеси жана Б тилкеси деген жазуу менен башталып, А тилкесинин астында тик бурчтуу рамка көрүнөт. Ошондой эле Б тилкесинин астында дагы тик бурчтуу рамка бар. Силердин негизги максатыңар ушул эки тилкенин астында турган тик бурчтуу рамканын ичинде жазылган чоңдуктарды салыштырышыңар керек. Жыйынтыгында эгерде А тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, анда жообуна А деп белгилешиңер керек. Эгерде Б тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, анда жообуна Б деп белгилешиңер керек. Эгерде эки тилкедеги чоңдуктар барабар болуп калса, анда жообунда В деп белгилешиңер керек. Эгерде бар болгон маалыматтын негизинде бул чоңдуктардын кайсынысы чоң экендигин же алардын барабардыгын аныктоого мүмкүн болбосо, анда Г деген жоопту бересиңер. Жакшылап көңүл бургула. Биринчи бөлүктөгү салыштырууга берилген тапшырмаларды аткарганда жыйынтыгында ушул 4 жооптун бирөө келип чыгат. Же А, же Б, же В, же Г болушу мүмкүн. Анда эмесе ушул биринчи бөлүктүн дагы кийинки тапшырмалары менен силерди тааныштырып өтөйүн. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул негизги тестке тапшырууңардын тапшыруу учурунда силер математика боюнча тест тапшырганда бул предметтик тест экен деп алмаштырбагыла. Бул силердин математика болуп билимдериңерди турмушта колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүңөрдү гана баалоого арналып атат. Ошондой эле аналитикалык көндүмдөрүңөрдү, жогорку окуу жайында билим алууга карата силердин даярдыгыңардын канча экендигин гана аныктоого арналды деп түшүнгүлө. Анда эмесе келгиле кийинки тапшырмага көңүл буралык. Мынакей, негизги тесттин биринчи бөлүгү, математика боюнча биринчи бөлүктөгү тапшырманы көрүп турасыңар. Экрандагы тапшырманын берилишине жакшылап көңүл бургула. А тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде А, К деген жазууну көрүп атасыңар. Ал эми Б тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде нөлдү көрүп атасыңар. Тик бурчтуу рамкаларга алынбаган, андан сырткары жогору жагында АД нөлдөн чоң жана ДК нөлдөн кичине деген жазууну көрүп атасыңар. Мен өткөн сабагымда силерге түшүндүргөндө айттым эле, айрым чоңдуктарды салыштырганда тапшырманын шартында кошумча маалыматтар берилет деп. Мына АД нөлдөн чоң жана ДК нөлдөн кичине деген маалыматтар кошумча маалымат болуп эсептелет. Бул маалыматтар эки тилкедеги чоңдуктарга тең тиешеси бар болушу мүмкүн. Анда эмесе ушул эки чоңдукту салыштырыш үчүн кошумча маалыматтарды пайдаланалы. Мен адегенде чыгарууда АД нөлдөн чоң болгон учурду карайын. Биринчи деп жазып алайын. Силер жакшылап карап түшүнүп тургула. АД нөлдөн чоң. Демек, эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү нөлдөн чоң болуш үчүн кандай шарттар аткарылыш керек? Ооба балдар, экөө тең оң сан болушу мүмкүн. Анткени оң санды оң санга көбөйтсөңөр, көбөйтүндү нөлдөн чоң болот. Анда мен жазып алайын. А нөлдөн чоң деп жазып алайын. Жана Д дагы нөлдөн чоң деп жазып алайын. Биринчи учурда. Ошондой эле көбөйтүндү нөлдөн чоң болуш үчүн эки көбөйтүүчү тең терс сан болушу мүмкүн. Карасаңар, мына нөлдөн чоң деген шартты карап атабыз да. Анда эки көбөйтүүчү тең терс болушу мүмкүн. А дагы нөлдөн кичине, Д дагы нөлдөн кичине. Терс санды терс санга көбөйтсөк дагы оң сан келип чыгат балдар. Көрдүңөрбү? A'ды нөлдөн чоң болуш үчүн А нөлдөн чоң, Д дагы нөлдөн чоң болушу керек.
Же А дагы нөлдөн кичине, D дагы нөлдөн кичине болушу керек. Экөө тең, башкача айтканда, көбөйтүүчүлөрдүн экөө тең бирдей белгиде болуш керек. Эми мен экинчи шартты карап көрөйүн. Кошумча ДК нөлдөн кичине деген шартты карайын. ДК нөлдөн кичине болуш үчүн, башкача айтканда, эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү нөлдөн кичине болуш үчүн көбөйтүүчүлөрдүн бирөө оң сан болсо, экинчиси терс болуш керек. Анткени оң сан менен терс сандын көбөйтүндүсү ар дайым нөлдөн кичине. Анда мен жазып алайын. D оң сан болгондо, башкача айтканда нөлдөн чоң болгондо К нөлдөн кичине болуш керек. Же D терс болгондо К оң болуш керек. Бирөө терс болгондо экинчиси оң болуш керек. Терс санды да оң санга көбөйткөндө жыйынтыгында терс сан келип чыгат. Аны да жазып алайын. D нөлдөн кичине болсо, анда бул жерде К нөлдөн чоң болуш керек. Жакшылап көңүл бургула. Демек, биринчи учурда А нөлдөн чоң болгондо D нөлдөн чоң. Демек, ушул экөө тең бирдей белгиге ээ болгондо, экинчи учурда D нөлдөн чоң болгон учурду карап койгулачы. Мен азыр рамкага алып көрсөтөйүн, көрдүңөрбү? Мен көк рамкага алып койгон эки учурда тең D нөлдөн чоң болгон учурлар. Анда эмесе А менен К'нын белгисин карагыла. А нөлдөн чоң болгондо К нөлдөн кичине болду. Анда эмесе А менен К'нын көбөйтүндүсү терс сан экендиги келип чыгат. Башкача айтканда нөлдөн кичине. Кайра кайталайын балдар. Ушул жерге жакшылап көңүл бургула. Биринчи учурда А менен D экөө бирдей белгиде, экөө тең оң сан болгон учурда, экинчи учурду карап көрсөңөр, D оң сан болсо, К сөзсүз терс сан экен. Анда А менен К'нын белгиси, бизге экөөнүн көбөйтүндүсүнүн белгиси керек да. А менен К'нын көбөйтүндүсү бирөө оң сан, бирөө терс сан болгондуктан көбөйтүндү нөлдөн кичине. Эми экинчи учурду карап көрөлүк. Экинчи учурда D нөлдөн кичине. Анда А нөлдөн кичине, К нөлдөн чоң экендигин көрүп турасыңар. Бул жерде дагы А нөлдөн кичине, К нөлдөн чоң болсо, экөөнүн көбөйтүндүсү бирөө оң сан, бирөө терс сан болгондуктан нөлдөн кичине болот. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде мындан башка да жол менен салыштырсаңар болот эле. Эгерде биринчи эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү нөлдөн чоң болуп турса, анда көбөйтүүчүлөрдүн экөө тең бирдей белгиге ээ болот. Экөө тең терс болушу мүмкүн, же экөө тең оң болушу мүмкүн дегенди карап туруп эле экинчи учур менен салыштырып, А, К'нын мааниси нөлдөн кичине экендигин деле таап койсоңор болот. Анда эмесе тапшырманын чыгарылышынын аягына чейин көрөлүк. Бул жерде биринчи учурда дагы, экинчи учурда дагы А, К нөлдөн кичине болду. Анда эмесе экранга жакшылап карагыла. А, К эки учурда тең нөлдөн кичине болсо, демек, силер экранда көрүп тургандай кайсы тилкедеги чоңдук чоң экен? Ооба балдар, Б тилкесиндеги чоңдуктун чоң экендигин көрдүңөр. Анда эмесе мен кийинки тапшырмасын өтөйүн. Мынакей. Дагы эле математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүнүн дагы бир тапшырмасын көрсөтүп атам. А тилкесинин астында тик бурчтуу рамканын ичинде А квадрат минус 1 бөлүнгөн А квадрат плюс 1 турат. Б тилкесинин астында 1ди көрүп турасыңар. Ушул эки чоңдукту салыштырыш үчүн мен 3 ыкманы колдоном. Анда эмесе биринчи ыкмага көңүл бургула. Биринчи ыкма. Сол жак колонкадагы туюнтманы теңдеш өзгөртөлү. Же сол жак тилкедегини өзгөртөлү. А квадрат минус 1 бөлүнгөн А квадрат плюс 1ди биз төмөнкүдөй кылып өзгөртүп алабыз. Бөлчөктүн бөлүмүнө жакшылап көңүл бургула балдар. А квадрат плюс 1 турат. Демек, алымында дагы А квадрат плюс 1 болгондой кылып жазып алайынчы. Көрдүңөрбү? Мынакей. Мен силерге рамкаларга алып көрсөтүп атам. Анда минус 2 деген кошо жазылат. Анткени минус 1 чыгыш үчүн плюс 1 минус 2 минус 1ди берерин көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү? Минус 1 чыгыш үчүн плюс 1 минус 2 деп жазышыбыз керек эле. Эми балдар, А квадрат плюс 1ди А квадрат плюс 1ге бөлсөм, мына мен кызыл сызык менен сызып атам. 1 деген келип чыгат. Көрдүңөрбү? Бөлчөктүн алымын бөлүмүнө мүчөлөп бөлүп атам.
a kvadrat plus 1'di a kvadrat plus 1'ge bölsöm 1 çıktı. 2'nin astında turgan minustu men bölçöktün astına yazayın. Anan 2 bölüngön a kvadrat plus 1 dep жазып alam. Mınakey. Karap atasыңарбы? Demek a kvadrat plus 1'di a kvadrat plus 1'ge bölsöm 1 çıktı. 2'nin astında minustu bölçöktün astına yazып aldım. Andan keyin 2'ni a kvadrat plus 1'ge böldüm. Эми балдар, 2 bölüngön a kvadrat plus 1'din maanisi ар дайым оң сан болот. Башкача айтканда 0дөн чоң болот. Эмне үчүн? Анткени a деген каалаган сандын квадраты мен жогоруда силерге көрсөткөндөй 0дөн чоң болушу мүмкүн, же 0гө барабар болушу мүмкүн. Анда a квадрат оң сан болсо, 1ди кошсок сөзсүз оң сан чыгат. 2'ni оң санга бөлсөңөр оң сан чыгат. Demek sizler görüp turgan 2 bölüngön a kvadrat plus 1'din maanisi 0dön çoğ, oң san. Andemese 1 minus 2 bölüngön a kvadrat plus 1'din maanisi 1'den kiçine ekendigi gelip çıktı. 1'den oң sandı gemitsek 1'den kiçine san çıgat. Bul jerde bul tapşırmanın tuura жоообу B kolonkasındагы çoğduk çoğ ekendigi gelip çıgat dagı tuura жоообу B деп belgileybiz. Mümkün bolsa uşul tapşırmalardan çıgarılışları жазып alganга hareket kılgıla balдар. Sizlerge men azır 2 tilkedegi çoğduktu salıştırgandagı жыйынтыгын B ekendigin görsettim. Men birinci gana ыкма menen çıgardım. Uşul bir ele tapşırmanı salıştırıunun men bugünkü sabakta 3 ыкмасын görsetem. Gelgile, men anda ekinci ыкмасы menen salıştırıp görөйүнчү. Ekranga көңүл бурабыз. Mınakey, bizge kayra ele oşol tapşırma berildi. Bul tapşırmada eköөнү salıştırış üçün men mындай kılıp karayın деп atam. A kvadrat minus 1'di a kvadrat plus 1'ge bölgöndö bölçöktün bölümü oң san ekendigi görünüp turat. Antkeni sandын kvadratı oң san je 0gө barabar, aga 1'di koşsok sözsüz 0dön çoğ san çıgat. 0dön çoğ san. Andemese balдар, bul bölçöktün alımın karap atasыңар, anan bul bölçöktün bölümün karayın. Sizlerge görünüp turganday, eköөнү salıştırganda bölçöktün bölümü alımынан çoğ. Antkeni a kvadrattan minus 1'di gemetsek, a kvadratga plus 1'di koşkongo karaganda kiçine san çıgat. Baykadıңарбы? Bizge berilgen a kvadrat minus 1 bölüngön a kvadrat plus 1 bölçögünün bölümü alımından çoğ ekendigin görüp turasыңар. Bölümü alımından çoğ bolsa, anda bul durus bölçök bolup esepteler. Durus bölçöktün maanilerinin bardığı birden sözsüz kiçine bolot. Kaytalayım. Bu berilgen bölçöktün bölümü alımından çoğ bolgonduktan bul durus bölçök ekendigi gelip çıgat. Durus bölçöktün maanisi ar dayım birden kiçine. Mınakey, bizge berilgen 2 tilkedegi çoğduktardı salıştırsak, demek bu tilkesindegi çoğduk çoğ ekendigi gelip çıktı. Tuura жоообу B bolup eseptelet. Gördüңөрбү? Men berilgen tapşırmanı atkaruunun je salıştırıunun ekinci ыкмасын көргөздüm. Эми ушул эле tapşırmanı atkaruunun je salıştırıunun 3-nчü ыкмасын көрсөtүp көрөйүn. Andemese 3-nчü ыкмага көңүл бурgula. Men 3-nчü ыкманы колдонордон murda балдар 8-nчи класста силердин эсиңерде бар болуш керек. Айырма түзүш керек экендигин. Башкача айтканда мен төмөнкүнү силерге эсиңерге салып кетейинчи. A kvadrat minus 1 bölüngön a kvadrat plus 1 menen 1'din ayırmasını tüzüp aldım. 1'din ayırmasını tüzüp жалпы bölümgө keltirip atam. Жалпы bölümü a kvadrat plus 1 boldu. Anda a kvadrat minus 1'din özü жазылды дагы 1'ge a kvadrat plus 1 жетпегендин көрдүм. Жазылышын карап көрсөңөр, bölçöktün alımında a kvadrat minus 1 minus a kvadrat minus 1 bolot. A kvadrat менен minus a kvadrat karama karşı sanдар болгондуктан суммасы 0 болуп калат. Minus 1'ge minus 1'di koşsok minus 2 çıgat. Minus 2 bölüngön a kvadrat plus 1 maanisi boyunca 0'dön kiçine. Kaytalayım. Minus 2 bölüngön a kvadrat plus 1'din maanisi boyunca 0'dön kiçine. 0'dön kiçine bolsa, anda tömönkü erejege көңүл burgula.
эки санды салыштырганда айырмасы 0-дөн кичине болсо, А Вдан кичине болот. Кайталайм. Эки чоңдукту салыштырганда айырма түзүп, айырмасы 0-дөн кичине болсо, анда А Вдан кичинекей экендигин көрүп атасыңар. Анда биздин учурда дагы азыр айырманын терс экендигин көрдүңөр да. Башкача айтканда -2 бөлүнгөн А квадрат плюс 1 0-дөн кичине. Сол жагында турган туюнтманын мааниси терс. Башкача айтканда 0-дөн кичине экендигин көрдүңөр. Анда бул жерден дагы А квадрат минус 1 бөлүнгөн А квадрат плюс 1 1-ден кичине экендиги келип чыгат. Башкача айтканда бул учурда дагы туура жообу Б болуп эсептелет. Мынакей балдар, демек бир эле тапшырманы аткарууда салыштырыш үчүн мен 3 ыкма менен көрсөттүм. Силерге кайсы ыкмасы ыңгайлуу болуп эсептелсе, түшүнүү үчүн жеңил болсо, ошол ыкмасын колдонсоңор болот. Анда эмесе дагы бир кийинки тапшырмага көңүлүңөрдү бургум келет. Бул жерде А тилкесине тиешелүү 7y-тин 5-даражасын көрүп турасыңар. Ал эми Б тилкесине тиешелүү болгон y-тин 5-даражасын көрүп турасыңар. Силер ушул эки чоңдукту салыштырышыңар керек. Бул тапшырманы аткарыш үчүн кандай теориялык билимдер керек болот? Мен ал үчүн адегенде силерге төмөнкүдөй 8-класста өтүлгөн теориялык материалды кайталап алайын. Билесиңерби балдар, 8-класста эки туюнтманы салыштырыш үчүн А жана В дегендерди салыштырыш үчүн адегенде айырма түзүп алышыбыз керек. Эгерде айырма 0-дөн чоң болсо, анда А Вдан чоң деп алчубуз. Эгерде А менен Внын айырмасы 0-гө барабар болсо, анда А менен В барабар. Эгерде айырма 0-дөн кичине болуп калса, анда албетте А Вдан кичине экендигин билесиңер. Мен азыркы тапшырманы аткарууда ушул теориялык материалды пайдаланайын. Келгиле, анда эки чоңдукту салыштырыш үчүн адегенде мен айырма түзөйүн. 7y-тин 5-даражасынан y-тин 5-даражасын кемитейин. Анда окшош кошулуучуларды топтосок, 6y-тин 5-даражасы келип чыгат. Бирок балдар, бул жерде 6y-тин 5-даражасы оң санбы, терс санбы же 0-гө барабарбы? Биз үчүн бул белгисиз. Демек биз анда y-тин маанисин 3 учур үчүн карап көрүшүбүз керек. Биринчи учурда y 0-дөн чоң болсун дейли. Анда 6y-тин 5-даражасы 0-дөн чоң болот. Анткени y оң сан болсо, оң санды оң санга көбөйтсөк 0-дөн чоң сан чыгат. Экинчи учурда y 0-гө барабар болсун дейли. Анда бул учурда 6-ны 0-гө көбөйтсөк 0 пайда болот. Үчүнчү учурда y 0-дөн кичине болсун дейли. Бул учурда y-н терс сан экендигин эске алсак, терс сандын так даража көрсөткүчү 5-даража терс сан болот. Терс сан менен 6-ны көбөйтсөңөр терс сан чыгат. Башкача айтканда 0-дөн кичине сан чыгат. Демек ушул жерден жакшылап көңүл бургула. Биз айырманы таптык, 6y-тин 5-си чыкты. Бирок бул жерден салыштырууга мүмкүн болбой атат. Анткени биз 6y-тин 5-даражасынын маанисин билбей атабыз. 0-дөн чоңбу, кичинеби же барабарбы? Ошондуктан биз 3 учурга кайрылдык. y 0-дөн чоң болгон учурга кайрылдык, 0-гө барабар болгон учурга жана 0-дөн кичине болгон учурга кайрылдык. 3 учурда жыйынтыгында маанисин карап көрөлүк. Бирөөндө 0-дөн чоң, бирөөндө 0-гө барабар, бирөөндө 0-дөн кичине. 3 башка жооп чыкты. Мындан демек, бул эки чоңдукту балдар салыштырууга мүмкүн эмес экендиги келип чыгат. Кайталайм. Мына ушул тапшырмага жакшылап көңүл бургула. 7y-тин 5-даражасы менен y-тин 5-даражасын салыштырууга мүмкүн эмес. Анткени y оң сан болсо А тилкесиндеги чоңдук чоң болду. Y 0-гө барабар болсо экөө барабар болду. Y 0-дөн кичине болсо Б тилкесиндеги чоңдук чоң болуп калды. 3 учурда 3 башка мааниге ээ болгондуктан бул тапшырманын туура жообу салыштырууга мүмкүн эмес экендигин эске алып, Г деп белгилейбиз. Ушул учурга жакшылап көңүл бургула. Көрдүңөрбү балдар? Демек, негизги тесттин математика бөлүмүндө салыштырууга берилген тапшырмалардын ичинен айрымдарын салыштырууга мүмкүн эмес болгон учурлар кездешет. Башкача айтканда, жообу Г болгон учур кездешет экендигине
мен силерди көңүлүңөрдү бурдум. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, демек биз бүгүнкү сабактын аягында ушул эки чоңдукту салыштырууга карата силерге атайын бир сунуштарды берип кетелик. Кайсыл учурда кандай кылып салыштырсаңар ыңгайлуу болушу мүмкүн. Анда эмесе ошол сунуштарга көңүл буруп көргүлөчү. Биринчиси, мынакей, эгерде сандуу туюнтмалар салыштырылып жатса, Г жообу туура болушу мүмкүн эмес. Эгерде сандуу туюнтмалар салыштырылып жатса, Г жообу туура болушу мүмкүн эмес. Экинчиси, туюнтмаларды салыштыруу үчүн ар дайым эле эсептеп чыгуу талап кылынбайт. Ошондой эле тилкедеги туюнтмаларды сан барабарсыздыктарынын касиеттерин колдонуу менен жөнөкөйлөтүп алып, анан салыштырсак болот. Төртүнчүсү, өзгөрмөлүү туюнтмаларды салыштыруу үчүн аларды сандар менен алмаштырып алып, анан салыштырып алсак болот. Көрдүңөрбү балдар? Мен силерге азыр 4 сунушту бергенге аракет кылдым. Силер демек тестке барганда ушундай эки чоңдукту салыштырган учурда ушул жогоруда сунушталган ойлорду эске аласыңар деген ойдомун. Анда эмесе силер менен кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.